Салам мекендештер, арбаңыздар. Силер менен кайрадан Кыргыз диаспора кеңеши, миграция жаңылыктары. Сөз баштарынын астында бул видеону достор менен, туугандар менен, Россияда жүргөн тааныштар менен бөлүшүп коюңуздар. Себептеген эң керектүү расмий маалыматты ошо биздин расмий каналдан ала аласыздар. Эң жеңилдиги жалпак мекендештерге түшүнүктүү жөнөкөй сөз менен жеткизип беребиз. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында көптөгөн мекендештер эмгектенип, кээ бир учурда баягы жылдары 1 миллиондон ашык биздин жарандар эмгектенип жүрөт деп айтып жүрчү элек. Бүгүнкү күндө Россия Федерациясында жарандыгы бар биздин мекендештер 220 миңден ашык, жарандыгы жок эмгектенүүчүлөр 360 миңден ашты, баш аягы ошо 550-600 миңден тегерегинде Россия Федерациясында эмгектенип жүрөбүз силер менен биз. Анан кийин Кыргызстанда өнүгө баштады. Өнүгүүнүн кесепетинен жумуш орундары жетишпей, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы чет элден жумушчуларды чакырып, көбүнчө Пакистан, Бангладеш, Өзбекстан, Индиядан келген чет элдик жарандар швейный отрасльда иштеп жүрөт, стройкада иштеп жүрөт, жана доставкада иштеп жүрөт. Ошондой бир кандайдыр бир мындай түшүнүксүз парадокс системасы болуп калды. Биз дайыма эле даттана беребиз. Чет жерде миллиондон ашык кыргыздар тентип жүрөбүз десек, Кыргызстанда биздин ордубузду ошол башка улуттар келип иштеп, эмгектенип жүрөт. Эми бул жаатынан болсо 21 майда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташеев жыйын өткөзүп туруп, керектүү ведомстволордун баарын өкүлдөрүн чакырып туруп, бул жаатын жөнгө салмай болду. Эми жөнгө салмай болгондо Кыргызстанда биринчи ирет эң көп булар Пакистандан, Индиядан келген студенттер экен. Баш аягы 60 студенттер 30 миң. Турист болуп келгендер 61 миң киши экен. Андан тышкары эмгектенүүчү болуп келгендер 12 миң киши. Андан тышкары башка категория менен келген 10 миң киши. Орточо эсеп менен 100 миң чет элдик жаран Кыргызстанда бүгүн эмгектенип иштеп жүрөт экен. Эми миграция жаатында Кыргызстанда муну жөнгө салуу боюнча ар бир чет элдик жаран, легалсыз жүргөн жарандарды жөнгө салуу боюнча тапшырма берди. 10 июлга чейин бардыгына мүмкүнчүлүк болду. Эгерде легалсыз жүрсөңүздөр, анда бүт документтерин баарын туура легалдашыңыздар биринчиден. Же болбосо биздин мекенди Кыргызстанды чек арасынан өтүп, кайра чыгып кетиңиздер деген уруксаат берди. Буга чейин айып бул салчу эле 5 миң рубль. Бул канча жүрсө дагы, 1 жыл нелегал жүрсө дагы, 2 жыл жүрсө дагы, 1 ай жүрсө дагы 5500 сом салып койчу экен. Эми муну болсо ошо чет элдик жаранга 20 миң сомго чейин көтөрдү. Биринчиден, экинчиден болсо ошол чет элдик жаранды жумушка алган жумуш берүүчүнү 30 миң рубльга чейин, 30 миң сомго чейин айып пулун көтөрүп койду. Эми Кыргызстандагы Кудайга шүгүр өнүгө баштады. Мекендештерибиз Кыргызстанга баргандар, ошо Россияда иштеп кеткендер Кыргызстанда деле иштесе болот экен. Таксист мекендештер иштеп атат, башка сферада мекендештер иштеп атат. Ошол эле акчаны тапса болот экен. Полициядан качпайбыз дейт, документ жасабайбыз дейт, өз мекенибизде каалагандай жүрөбүз дейт, туугандардын жанында, ата-эненин жанында жүрөбүз дейт. Ошон үчүн эртели кеч Кудай бурса ар бирибизди Кыргызстанга барып, ошол жумуштап Кыргызстан өнүгүп, жашынакай жумушту Кыргызстандан ошол эле акчаны Россиядан тапканга баарыбызга насип этсин. Бул жаатынан болсо мурда Равшан Сабиров министр, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри келгенде айтканбыз. Чет элден келген биздин кыргызстандык жарандарга сөзсүз түрдө номер уюштуруп бергиле, ошол номерге чалсын, кандай жумуштар бар экенин билсин. Ошол себеп менен мекендештерди, Садыр Жапаровдун айткан сөзү бар, мекендештерди кыргызстандыктарды Кыргызстанга эртели кеч алып келем деп. Ошонун негизинде ошону ишке ашыруу максатында жумуштарды даярдап тургула, биз барганга даярбыз, мекендештерге бөлүшкөнгө даярбыз деп. Ошол эми этап Кудай бурса жаңы башталды окшойт. Кудай бурса чет элдик жарандарды биз дагы
өзгөчө контролго алып туруп, жумуш орундарын жашынакай бөлүп туруп, эгерде көбүрөөк акча төлөнгөн жумуш орундары болсо биздин мекендештерге сунуштап, азыраак төлөнгөндөр болсо чет элден алып келип иштеткенге да биздин кудуретибиз жетип, бүгүнкү күндө экономикабыз, мамлекетибиз өнүгүп атат. Бул жаатынан Кыргызстанда толук миграциялык мыйзам жакшы иштеп, биздин мекендештер да кайра Кыргызстанга кайтып, ошонун негизинде ар ким өзүнүн Алатоонун кучагына бөлөнөт деген ишеничтебиз мекендештер. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системасынын эң мыктысы бул банк привилегий болуп жатат. Эмне үчүн эң мыкты? Башка банктар аркылуу Кыргызстанга рубль менен тыйын которсоңуз, ал жерден сом менен берет, ошол жерден акчаңызды жеткиресиздер. Бул жерде болсо бүгүнкү күндө эки банк менен иштешип атат. Бул банк Байтүшүм жана банк Компаньон менен. Кыргызстанга рубль менен которосуңар дагы Кыргызстандан ошол банктардан рубль менен кайра аласыңар. Каласаңар сом менен алыңыздар, каласаңар доллар менен алыңыздар. Уюлдук телефон эле банк привилегий деп приложениени көчүрүп аласыңар дагы. Мен азыр ссылкасындагы QR кодунда киргизип коем. Тыйын которуп атканда мекен деген промокодду жазсаңыз, силерге эң арзатылган скидка менен пайыз менен которсоңуздар болот. Кыргызстанга экономикасына тыйын которуп, Кыргызстан экономикасын колдой берет. Анан Россия Федерациясында бүгүнкү күндө өзгөчө контроль реестр контролируемых лиц деген список бар. Ага 74 000 биздин жарандар кирген. 10-сентябрга чейин полностью ошону легализация кылып алыңыздар мекендештер. Россия Федерациясында барыбыз билебиз, киндигибизди байлап алганбыз. Бул жерден көп мекендештер кредит алып алган, машина алып алган, үй алып алган. Ошонун негизинде Россияга байланып калдык. Бирок Россия Федерациясында азыр миграция жаатында мыйзам кабыл алгандан эле кабыл алган болуп атат. Бир четте мунун жакшы деле жери бар. Краткосрочный перспективада биздин кыргыздарга бул негизде баягы жакпай атат. Россия Кыргызстанга бир аз жакшы көңүл буруп койсо болмок деп баарыбыз эле таарынычыбызды айтып атабыз. Бирок узак мөөнөткө алып келгенде Кыргызстанга баралы, эртели кеч Кыргызстанда да жумуш орун табалы, ошол жактан бизнестерди куралы, иштерди алып баралы, мекендин кучагына бөлөнөлү. Анан урматтуу мекендештер, жарнама катары айта кетели. Кээ бир мекендештер кирип чыгат, кээ бирөөнүн мүмкүнчүлүгү бар, мүмкүнчүлүгү жок. Силер ооруп атсаңар, мүмкүнчүлүктөр жок болсо, көп балалуу болсоңуздар, кирди чыктыга биз иштеп жаткан жаамат бар. Волгоградский проспектте 4-выходта Замир жана Абубакыр деген мырзалар. Телефон номерлери болсо +7 900 155 55 58, экинчи номери +7 900 144 44 45 номери. Байланышып, диаспоранын атынан да бериңиздер. Мүмкүнчүлүк жок болсо, силерди чек арага бекер алып барып, бекер алып келип келет. Сак саламат болуңуздар. Мекендин учагына эртели кеч бөлөнөлү. Көрүшкөнчө.